Саламатсыздарбы, урматтуу Факт Кежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, каналга жазылып, видеонун алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. Кечээ Бишкекте Ала Тоо аянтында реакция жарандык акциясы өтүп, анда акциячылар Райым камалсын, уруулардын орду түрмөдө, реакция, реалдуу реформалар жүргүзүлсүн деген талаптарды коюшту. Нааразычылыкка чыккандар бул талаптар аткарылышын бийликтен талап кылышып, бул аракеттерге реакция болбосо нааразычылык акциясы уланарын билдиришкен. Бул митинг эмнеге алып келерин билүү үчүн Факт Кежи Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго кайрылды. Митингчилердин талаптарын мен толугу менен колдойм. Анткени негиздүү талаптар, мыйзамдуу талаптар, элдик талаптар, алар коррупция боюнча солгундап бараткан күрөштү этегине чыгарышы үчүн эң негизги талаптардын бирин койду. Бийлик буга реакция кылышы керек. Кечеги өкмөттүн реакциясы бул реакция эмес. Мен аны көз боемочулук катары кабыл алам. Анткени кылмыш иши козголду, иликтөөлөр башталды деп. Ал иштерди бул жаштарды митингине чейин эле баштаса болмок. Жаштарды чыгарбай эле, жаштарды айттырбай эле. Ошол иликтөө чыккандан кийин өкмөт өз алдынча эле маалымат таратып койсо мынчалыкка жетмек эмес. Анан мени негизги кубандырганы биздин жаштардын ойгонуп, ойлонуп баштаганы. Мамлекеттин өздөрүнүн эртеңки келечегине кайдыгер эмес карап, бийлик менен элдин ортосуна чоң күч жаратып, негизги талаптарды койду. Мен буга чейин эч ким уюштурбаган жаштардын арасында маданияттуу митингди көргөн эмесмин. 1 сааттын ичинде өздөрү тарап кетишти. Менде бир пикир болуп жатат. Айтып жатышпайбы? Жаштар митинг аркылуу эскертүү беришти деп. Бул туура эмес. Алар эскертүү берген жок. Алар сары карточка көргөзүштү. Сары карта бул жаза. Футболдо эрежени бузган оюнчуга одоно бузса сары карточка берет. Экинчи жолу дагы кайталанса оюндан чыгарат. Ал эми биздин митингчилер биз силерге жаза бердик. Мындайча айтканда биз силерди жоопко тарттык. Экинчисинде бизге реакция кылбасаңар кубалап чыгабыз, кызыл карта беребиз дегендей талаптарды коюшту, деп билдирди депутат. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын башчысы Талантбек Исаевге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКга билдирди. Маалыматка ылайык, Исаевге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Эскерте кетсек, Талантбек Исаевдин бир тууган иниси Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен кармалган. Андан кийин агасы Талантбек Исаев Ички иштер министрлигинин күзөт башкармалыгынын башчысы кызматынан кетүү тууралуу арызын жазган. Кийин Канатбек Исаевге карата кылмыш иши токтотулуп, Талант Исаев кызматына кайтып келген. Казакстандын биринчи муфтийи Ратбек Ажы Нысанбаев хиджабтын исламга тиешеси жок экендигин билдирди. Бул тууралуу ал Караван маалымат агенттигине берген маегинде билдирген. Азыркы учурда айрым казактын эркектери аялдардын бүт дене мүчөсүн жапкан кийим кийүүнү талап кылышууда. Сиз бул тууралуу эмне деп ойлойсуз деген суроого жооп берген. Ал хиджаб араб тилинен алынган, жамуну деп которулат. Араб өлкөлөрүндө эркек кишилер дагы жабык кийим кийишет. Ислам динине чейин эле арабтар ошентип кийинип жүрүшкөн. Алар мусулман болгондон кийин дагы көнүп калган кийимдерин кийип калышкан. Хиджабтын исламга тиешеси жок. Өлкөнүн климатына байланыштуу кийим. Арабтар күндөн бети күйүп кетпеши үчүн кийишет. Никап менен паранжаны аялдар көз тийбесин деген максатта кийишет. Ал кийимдер дагы исламга тиешеси жок. Бишкекте банктардын биринин филиалын тоноп кетишти. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн түн ичинде болгон. Белгисиз адамдар банкка киришип, күзөтчүнү сабашып тоноп кетишкен. Айрым маалыматтар боюнча Эко Ислам банктын филиалы тонолгон. 1 миллиондон ашуун акча тонолду. Кечээ 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында реакция жарандык акциясы өтүп, анда акциячылар Райым камалсын, уруулардын орду түрмөдө, реакция, реалдуу реформалар жүргүзүлсүн деген талаптарды коюшту. Нааразычылыкка чыккандар бул талаптар аткарылышын бийликтен талап кылышып, бул аракеттерге реакция болбосо нааразычылык акциясы уланарын билдиришкен. Акция эмне алып келерин билүү үчүн Факт Кежи саясаттануучу Марс Сариевге кайрылды. Штаб жок эле уюшулган митинг бизде биринчи жолу болуп жатат. Тургундардын көпчүлүгү Facebook, Twitter ушул сыяктуу социалдык баракчалар аркылуу окушуп эле митингге чыгышкан. Менин пикирим, митингчилер талаптарын туура коюшту. Мен аларды колдойм. Эгер бул талаптарды бийлик жакынкы арада чечпесе, анда азыркы бийликке кыйын болот. Себеби азыр коррупция Кыргызстанда аябай эле күчөп кетти. Азыр бийлик эл менен же коррупционерлер менен болот. Азыркы талаптардын аткарылбаса, 2020-жылдагы парламенттик шайлоого залалы тиет. Процесс күчөп кетиши мүмкүн. Бийлик коррупцияны өздөрү чечпесе, анда бул иш
күчөп кетип, Грузияда, Арменияда, Украинада болгон революциядай болот. Анда кишилер интернет аркылуу чыгышып революцияны жасаганда. Ошондуктан бул аябай коркунучтуу, деп билдирди Марс Сариев. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргыз-Түрк Манас университетинде коммуникация факультетинин студенттери менен жолугушту. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Бүгүн Манас университетинде студенттер менен кызыктуу темаларды талкуулоо кылдык. Фейк маалымат, троллинг жана хайп бизде каяка алып барат деген суроого жооп бердик. Акырында студенттердин арасында Генри Фордтун кызыктуу китебин ойноттум, деп билдирди депутат. Мындан сырткары Дастан Бекешев студенттерге сор жана колгой деген жазуусу бар момпосуйлар тараткандыгы тууралуу маалымат интернет тармагына жарыяланды. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.